Биз азыр Өзбекстан мамлекети менен чектеш жайгашкан чек арага чек болгон Чоңсай айылында турабыз. Мында кыш 4 айлап созулат, ал эми суук болсо 17 градуска чейин болот. Мына ушундай татаал климаттык кырдаалга карабастан мындагы тургундар мал жандык менен алектенишет. Аталган айылда 150 түтүн бар. Жергиликтүү жашоочу Абдыхакар Умаровдун айтымында кыргызстандыктардын кой эчкиси эки өлкөнүн ортосундагы такталбаган 19.000 гектардан ашуун аймакка өтүп кетет. Талаш жерде күн кечирген тургундар жайыт маселеси кыйынга турарын белгилейт. Арга жок, малдан шака жайыш керек. Мындан берде көпчү деген жерибиз аз. Жан башына үлүш бөлүнгөндө 6 соткадан гана жер тийген. Калганы токташ бардыгы. Ошондой жайлооду полношо такталбаган аймакта биз жайышыбыз керек да. Калап коюп атабыз, мейли келишип такталгынча. Жок дегенде бир 4 километрге сүрүп туруп мындай биз 4 километрин пайдаланайлы мейли. Өзбек тарапта бул жерлерге бир пайдаланаткан эч ким жок да. Же малы да келбейт, же эли да жок. Чек ара кызматкерлеринин маалыматына караганда 2019-жылы мыйзамсыз өтүп кеткен мал жайуу боюнча 14 факты катталган. Анын ичинен 13-ü кыргызстандыктардын, бирөөсү өзбекстандыктардын малы. Кой эчкилер 1417 өтүп кеткен болсо, анын 1323-ü кайра кайтарылган. Ал эми чоң жандыктардан 34 ат өтүп кетип, 31 кайтарылган. 19 баш уй өткөн болсо, 5-и кайтарылган. 6 январда ушул биздин мал колуулар Көк Таш айылындагы такталбаган участокто Өзбекстан Республикасына кирип кеткен боюнча биз мына чукул ыкчам иш-чаралар жүргүзүп жатабыз. Алар менен сүйлөшүүлөр негизинде кой малдар чыгып, бүгүнкү күндө ошо чек арага жакын жайгашкан адамдар менен түшүндүрүү иштерине. Себеби мыйзамда бар да, аныкталбаган участкаларда, мисалы биздин мергенчилер, мына кой мал жайганга мүмкүн эмес. Бул чек аранын мыйзамында бар. Анан башка элге түшүндүрүү иш-чараларын жүргүзүп, бир топ иш-чара кабыл алганбыз. Ошонун негизинде мына бүгүн деле эл менен жолугушуулар, анан подворный обход кылып, ар бир чек арада жашаган адамдарды үйгө кирип, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз да. Кызыл кандууга салбай тургула, себеби эки мамлекеттин ортосунда достугубуз бар да, эми түзүлдү. Биздин өкмөт менен Өзбек мамлекетинин өкмөтү. Мына буюрса бул дагы жыйынтыгына чыгат. Чоңсай айылынын тургундары менен өкмөттүн Жалал Абад обасындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Куянбек Сатыбалдиев жолукту. Жергиликтүүлөр чек ара маселесин эртерээк чечип берүүнү суранышты. Биздин солдаттардын аздыгын санын айтып атат. Бул боюнча биз өзүбүздүн координациялык кеңешмеде да карап жөнөткөнбүз, тийиштүү жетекчиликке. Мына күчөтүлдү, санын көбөйттүк. Анан баягы кичине биздин элибиздин да коопсуздугун мындай чындыгында караш керек. Бүгүнкү күндө маселе делимитация маселеси чечилгиче мына ушул күчөтүлгөн тартипте иштелет буюрса. Ушул такталбаган, жазылбаган жерлерде биздин солдаттар ошондой эле жергиликтүү бийлик дагы карап отурбайт. Бардык керектүү шарттарды биздин баягы чек арачылар кызматкерлерине дагы жардамдар берилет буюрса. Белгилей кетсек, эки мамлекеттин ортосундагы чек аранын узундугу 1378 чакырымга созулат. Облус аймагында учурда Өзбекстан менен 6 такталбаган, ал эми район боюнча 4 участок калды. Дена Райымжанова, Бекмамат Алишер уулу, Ала Бука району.